Тайбурул, Нарбуудан, Манастан Семетейге мураска өткөн тулпары. Тайбурулдун тегин манасчылар жылкынын пири, Желгайыптын өзү менен байланыштырышат. Семетейдин жарыка келиши бир мезгилге чамалаш айтылып, Манас өзү Тайбурул деп ат коет. Тайбурулдун алгачкы учурдагы көрүнүшү көзгө комсоо, чолоктай болот. Жетилгенде арып азбаган чыгаан тулпарга айланат. Башка аттарга караганда өтө зор күлүк тулпар катары белгиленет. Нарбуудан деп Тайбурулга синоним катары колдоно берет. Анын кажыбас күлүктүгү башка тулпарлар менен салыштырмалуу берилип, башка күч келген учурларда Тайбурул ажат ачат. Тайбурул Манастын көзү өткүчө ага кызмат кылат. Кытай менен болгон согушта жаралуу Манасты Тайбурулга жүктөп келишет. Манас өлгөндө ажыбай өзүнүн карт күрөң тулпарына ишенбей, Тайбурулду сурап минип чабаганга кетет. Тайбурулдун мындай өзгөчө чыдамдуулугу, күлүктүгү, айбанда болсо акылынын тунуктугу эпосто көп жолу далилденип сүрөттөлөт. Кумга туулуп чөлгө өскөн, кулан менен бирге өскөн, карга туулуп музга өскөн, кайып менен бирге өскөн. Манас өлгөндө анын башка айбандары сыяктуу эле Тайбурул да безип кетип, Семетей эр жетип элине келгенде алдынан тосуп чыгат. Ошондон баштап Семетейдин өмүрүнүн акырына чейин ага кызмат кылат. Манас эпосунда Тайбурулга өзгөчө маани берилген. Анткени Семетей менен анын чоролорунун ортосундагы ишенимдүү ат жалгыз Тайбурул. Ошон үчүн ар бир кооптуу жоого аттанаардан улам бири минет. Тайбурулдун бир нече баатырдын ортосундагы жалгыз ат болуп калышы, кыргыздардын бөлүнүп жарылып, мурдагы күчтүү абалынан тайып бараткандыгы символикалык түрдө белгиленет. Ушундай эле соот чопкут, курал жарак да баарынын ортосунда бир сыяктуу сүрөттөлөт. Тайбурулга ким минсе ошол Манастан калган аколпок, сырнайза, ачалбасты пайдаланат. Элдик баатырлардын Манастын учурундагыдай өзүнө ылайык туруктуу ат минип, туруктуу курал жарак пайдаланышпай, тескерисинче бир нече баатырдын ортосунда күчтүү жоого кирүүгө жарактуу, ишенимдүү бир эле ат, бир эле кийими, курал жарагы болушу да ушул доордун мүнөзү менен шартталган. Эпикалык тулпарларга мүнөздүү магиялык касиетти салттык мотивтерде Тайбурулдун образында да сакталган. Мисалы, Күрпүлдөктүн суусуна аккан Семетейди койругу менен тосуп чыгарып, өлүмдөн куткарган Тайбурул, жоо келатканда Тайбурулдун таманы жерге тарсылдап, көкүлүнөн шам күйүп, кулагынан жаркырап мунар чыгат. Касташкан душмандары Семетейди а дегенде атынан ажыратууга аракеттенет. Ошол максат менен чың кожо Семетейден Тайбурулду суратат. Канчоро кастык менен Тайбурулду Үмөтөйдүн кунуна бердирет. Тайбурулга Үмөтөйдүн сөөгүн жүктөп, ак эркечке жөнөтөөрдө Семетейге жакындары адилет сөзүн айтат. Канатыңдан кайрылба, Тайбурулдан айрылба. Аколпок тонду чечинбе, аманат жандан кечинбе дейт. Бакай Семетейдин өлүмгө баш байлап отурушун жактырбайт. Тайбурулдун тартуу кеткени Семетейдин ажалынын жеткени дегендей жанга өлчөлүү аты Тайбурулдан ажырагандан кийин Семетей душманынан жеңилет. Тайбурул да душманга тартуу болуп кеткенде барып кайып болуп кетет. Aradan ming yıl ötse daң айтылып бүтпөйт казалың, акылга салып олтуруп арнап бир дастан жазамын. Акынга болсун ыраазы арбагы Манас атанын, атагын уккан душмандын ачылбай көнү кирдеген, укмуштар өткөн башынан, уктасаң түшкө кирбеген, ыдыра бүткөн кыргызды ынтымак ишке үндөгөн, агын суусун ал токтоп
Aksada жылдар миңдеген Кыранын батыр манасты кылым жок таанып билбеген теңдигин элдин сактаган теңизиң манас болбосо тең болмо кыргыз ким менен кыргырдан жыйнап эл кылган кыйыр кенен жер кылган кыргындан сактап кыргызды кыйын эл менен тең кылган куулуп кеткен Алтайга куткарган элин тозоктон кармашып жатып кан төгүп калмактан жерин бошоткон аксакал бакай кошойлор акылдын эле булагы айбаттуу болчу саң болбой алманбет сыргак чубагы эгиздей болуп өсүшкөн эри көкчө казак тууганы сермеген жоосу бүркүттөй семетей баатыр туягы кыргыз деп күйүп өтүшкөн кырандын сейтек кенени куламалым сарылдар кенендин эки берени кулдуктан башын куткарып кыргызга тийген кереги ак бермес сулуу айганыш айсымал чыккан булуттан каникей чүрөгененин каадасын ыйык тутушкан кыйындар чыккан кийин да кыргыздын башын кураган жанышпай иш Курманбек эри табылдың эрендер манастын көшүн улаган эл жерин күчүн күрөшкөн эңилбей төмөн баштары эрлердин нешен тарыхта эскирбей калдың аттары эгемен болуп өзүнчө эркиндик таң атканда эс акыл менен иш тутпай ээлигип кыргыз шашканда миң жылын улуу эпостун байрамдап дүйнө жатканда максат кылдым жашоонун маңызын бир аз чакканга жомоктоп ушул заманды жол болдуң ырың баштанда калка болор кыргызда кайран мана сөзүң жок кара кылды как жарып карап турган көзүң жок карайлаган заманда кайрат берер сөзүң жок бешенеси шор болду бейлик эткен заманда берен кыргыз кор болду бакай менен кошойдой акылдары жок калдык сыргак менен чубактай баатырлары жок калдык көздөй тууган көкчөдөй жакындары жок калдык Алманбетте анык дос асылдары жок калдык Каникейдей сарамжал катындары жок калдык ай чүрөктөй асыл зат келиндери жок калдык ага тууган сыйлашпай мээримдери жок калдык калкаралык коммерсант катындары багышып канчалаган эркекти кара басып олтурат үй күчүкчө шыйпаңдап үндөй албай кыйшаңдап үлдүрөгөн байкуштар бала багып олтурат амалы бар эркекти аялдар башкарып акыл эсин замандын жара басып олтурат этек жеңип бүтөлбөй эч нерсеге ишенбей эртең эмне болот деп эр манастын урпагын санаабасы болтурат